Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 15 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак Ордо 3 конушунда жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр силерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Ак Ордо 3 конушунун эң центральный жолу жана Медер көчөсүнүн кесилишинде турам. Бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үй ушул Медер көчөсүндө жайгашкан. Медер көчөсү 46-даректе болуп калат. Сиздер ушул центральный жолдон түз Медер көчөсү менен 250 метр, 300 метрдей басып барсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден тугандар 173 маршрутка шаарга барып келет. Бир аз бассаңыздар ал жакта дагы 251 дагы бир маршрутка келиши унуттурам тугандар. Кыскасы айтканда Ак Ордого көптөгөн эле маршруткалар келет. Мына ушундай. Анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өзүңүздөрдү комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы тугандар. Түштүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин, түндүк чек арасы бул жакта забор үчүн куюлган фундамент бүткөн жерге чейин болуп калат тугандар. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Мынакей үйүбүздүн чыгыш тарабы. Андан ары көчө тараптан забор үчүн фундамент куюлган. Мынакей көрүп турасыздар. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. 100 квадрат метр тугандар. Сейсма пояс, колонна баары куюлуптур. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда монолит куюлган тугандар. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу монолит. Анан суу бар экен, свет бар тугандар. Канализациянын суусу септикке куюлат, отопление, паровой отопление. Мына ушундай. Бул мынакей алды тарабы. Бул жакта бир аз жер жемшегинге жер, жана бул жакта кенен 2-3 машина баттыгандай, мындай алды тарабында жери да бар экен тугандар. Анан мектептер боюнча айтсак, жакын каракта бул жерде көпчүлүгүңүздөр билгендей эле чоң мектепке жер ажыратылган. Ошол жерге мектеп, садик, фаптар курулат деген оюн айтты үй ээси. Бирок азыркы учурда Ала Тоого жана Ак Ордого балдар мектепке барышат. Анан частный садиктер бул жакта көп экен тугандар. Мына ушундай. Эми азыр сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Короосунда бул жакта үйдүн түштүк батыш бурчунда үйдүн ички тарабында туурат. Бул жерде бир кирпич менен болгон склад тугандар. Бул үйүбүздүн түндүк тарабы. Биринчи короосун деле көргөзөйүнчү, анан ички тарабын жалпы көргөзүп, ошондон ары баасын айтайын. Анан бул үйүбүздүн батыш чек арасы кошуна менен болгон аралыкта 1 метр жер бар. Жана сиздер отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөгө үйдүн ички тарабынан деле жана тышкы тарабынан деле кирсеңиздер болот тугандар. Мынакей. Мына ушундай. Анан документтер боюнча кызыл китептеп ушул жылы берилет деп айтты. Ушул жылы берилет декабрга чейин деген оюн айтты үй ээси. Азыр документтерди тапшырып койгонбуз дейт. Бул мынакей негизги кирүүчү эшиги. Мына ушундай темир эшик орнотулган тугандар. Киргенде прихожка. Киргенде прихожка мынакей. Түндүк тарабынан пластик терезе орнотулуптур. Полдор ламинат. Андан түз кирсек бул жакта холл жайгашкан. Мынакей сол тарапка кайрылсак биз башка бөлмөлөргө, оң тарапка кайрылсак бул жактан экинчи этажга бул тепкичтер аркылуу чыгып кете аласыздар тугандар. Мына ушундай көрүнүштө холл. Анан бул тепкичтин арты тарабында тугандар багта кладовка катары деле колдонгудай мондай жер деле бар экен. Бул жердин стенасы кирпич могу жери. Мына ушундай. Андан ары бул жакты көргөзөйүн. Бул жакта бир мондай зал дейбиз, ушундай бөлмө. Көрүп турасыздар, балдар шпаклевка болгон. Потолок ушул жака чейин бүтүрүлгөн. Бул жака натяжной коет окшойт үй ээси. Мынакей түштүк тараптан пластик терезелер орнотулуп, ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар. Кышкысын жылуу жакшы дейт. Андан ары бул жакта кухня жайгашкан. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер орнотулган тугандар. Жана батыш тараптан
пластик терезелер орнатылған. Ушундай көрүнүштө. Аны ушул жерден билесиздер. Кааласаңыздар отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөгө кирсеңиздер болот. Окей. Кааласаңыздар ал жактан тышкы тараптан деле көмүр көтөрүп кирсеңиздер болот. Эки жактан кирип, эки жактан чыга аласыздар. Андан ары бул жакта санузел, дуалдары кафель. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Тепкичте үйдө турам мына ушундай көрүнүштө. Туугандар, экинчи этажыбыз пока толук түрдө бүтө элек. Мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Бул экинчи этаждын холлу. Окей, туугандар. Андан түзүлүп өтүп сол тарапка кайрылсак бир бөлмө. Окей. Анан бул жерден бул жака бир кладовкага арендер алып, расчет алып, бир бөлмө калтырган дейт. Үйгө калсаңыздар, детский бөлмө кылып койсоңуздар деле болгудай көрүнөт. Андан ары бул жакта бир бөлмө мына көрүп турасыздар жана бул жака дагы бир бүткөн спальный бөлмө бар экен. Потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка, батыш тараптан терезе орнотулган, туугандар. Тараптан терезе орнотулган. Эми эмне маалыматы калды, туугандар? Так. Кээ бир чыгарылыштарды, комментарийлерди көрсөм, эптеп эле бат-бат тартып кетип атсың деген оюн айткан бир көрүүчүбүз деле бар экен, туугандар. Өтө эзилбей батыраак бол деген көрүүчүлөрүбүз деле бар. Негизи үй алган адамга мен азыр ушул көргөзгөнүм жетиштүү эле го дейм, туугандар. 15-20 мүнөттүк кылып бир чекинен айткандан көрө, мына камерада көрүп турасыздар. Айтпаган жеримди көрүп байкалсаңыздар деле болот. Мен негизги сиздерге керектүү маалыматтарды айтам, туугандар. Анан дагы эсинен чалып деле сурасаңыздар болот. Негизи камера менен көрүп турасыздар. Сиздерге түшүнүктүү деп эле ойлойм маалыматтын баары. Мына ушундай. Баасы, туугандар, бул үйдүн баасы $70,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсинин номерин мен экранга калтырам. Эси тел дегенге чалыңыздар, туугандар. Ошол эсинин номери болот. Жана мен бул жакта кайсы бир секундта могу видеонун мен базар жок каналынын номери деп да калтырам. Ал менин номерим. Үй сатуучулар ал номерге чалып кайрылсаңыздар болот. Ошол ээлерине чалардан мурда, туугандар, ошол жерде жакшылап окуп алыңыздар. Эси тел дегенге звонок кылыңыздар. Сураныч менде күнүнө 10 адам үй сурап чалат. Үйүң канча депчи. Ал менин номерим, туугандар. Базар жок каналынын номери деген ал менин номерим. Мына ушундай. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.